Жети Дубандын жолдорунда асфальт төшүү, аң чөнөктөрдү толтуруу, сүрүп тегиздөө, жол белгилерин коюу жана айлана чөйрөнү иретке келтирүү иштери активдүү жүрүп жатат. Бул иштерди 2026 жылдын аягына чейин бүтүрүү тапшырмасы берилген. Аны ишке ашыруу үчүн жолдорду этап менен оңдоо каралып, биринчи кезекте эл көп жүргөн транспорттук жүктөмү жогору болгон багыттарга басым жасалмакчы. Дал ушундай негизги жолдорду тандап алуу, көйгөйлөрдү жеринен талкуулоо жана жоопкерчиликти так бөлүштүрүү максатында Чүй облусунда жол курулушу жана оңдоо иштерине байланыштуу кеңешме өткөрүлдү. Бүт акимдерди чогултуп маалымат алдык. Негизги кайсы жолдор, эң негизгиси эл пайдаланган, эл көп жүргөн жолдорду биз биринчи этап менен жасап беришибиз керек. Ошонун максатында бүгүн биринчи этап менен кайсы жолдорду жасайбыз деген максатта талкуу болду. Бүгүн өздөрүнүн маалыматтарын беришти, сунуштарын беришти. Биз карап чыгып, акча каражатын чечип, ошол коюлган мөөнөттү биз аткарууга алып, пайдаланууга беребиз. 2025 жылы Чүй облусунда жалпы узундугу 300 чакырымды түзгөн жол куруу иштери пландалган. Анын ичинен 259 чакырымы капиталдык салымдар беренеси менен каржыланса, 41 километри титулдук тизмеге кирген. Ал арада облуста оңдоого муктаж 1231 чакырым жол бар экени белгиленүүдө. Бул маселени чечүүдө жолдордун абалына жараша артыкчылыктуу багыттар аныкталып, иштер этап менен жүргүзүлөт. Быйылкы жылы ошол Чүй облусу боюнча 227 километр бул республикалык бюджеттен асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Мындан бөлөк дагы бизде ошо жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн акчаларга да асфальт төшөө иштери жүрүп жатат. Анан мындан бөлөк жана жарыктандыруу, чырактар жолдун боюндагы ушул боюнча дагы биз дагы сунуш киргиздик. Ушул райондогу рестер менен бир келишим түшсө, ушул жарыктандыруу, ушу чырактарды да кээ бир күйбөй калган маселелер, күйбөй калган чырактарды дагы бат-баттан алмаштырганга ушу маселени да чечилген. Кеңешмеге шаар мэрлери жана мамлекеттик администрация башчылары катышып, өз аймактарындагы негизги көйгөйлөрдү жана сунуштарды ортого салышты. Ошондой эле быйылкы жылга пландалган жол куруу иштерин өз убагында жана сапаттуу бүткөрүү үчүн зарыл чаралар көрүлүп жатканын белгиленди. Негизинен бизде быйылкы 2025 жылга 34 километр 500 пландалган. Азыркы күндө бир 60% аткарылып бүтүп калды. Быйылкы жылы толук кандуу эле аткарылып бүтөт деген ойдобуз. Ал эми жергиликтүү бийлик тарабынан дагы 16 километр 700 метр пландалган, ал да бир 70% аткарылып калды. Ал жергиликтүү бюджеттин эсебинен ички жолдорду асфальт төшөлүп жатат. Бүгүнкү күндө биз сунуштап атабыз, жаңы мосту долбоорлоо проектилерин иштеп чыгып, жаңы мосту орноштуруп берсеңиздер деп. Андан тышкары жана такыр төр көл жарылгандан кийин биз Желди суу жолун альтернативдик жол деп сунуштаганбыз, ошол жерде оңдоп бергиле деп. Бирок буга чейин эле республикалык бюджеттен ал жолго акча бөлүнгөн, иштер башталган. Бүгүнкү күндө спецтехника турат. Бир эле маселе ошол жолдун астындагы суу түтүктөрү боюнча. Суу түтүктөрдү биз азыр башка жерге жылдыруу иштерин жүргүзөбүз дагы. Анан ошо жаңы жолдун асфальттоо иштерин баштайбыз 10 километр. Бул кеңешме министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчы Экташиевдин тапшырмасынын негизинде өттү. Анда жол курулуш ишин тездетүү, анын сапатын жакшыртуу жана зарыл каржылоо маселелери негизги багыт катары каралды. Айсана Бакытбекова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек. Школа, больница на Вознесенский и Ровный вклад.